Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı, merimdүү, borokер, Allah Taalamdын жер бетиндеги беришин жомарт пенделери. Сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сыймыктанган Куранда макталган үммөттөрү. Караңыздар, мына сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен, Аллах Тааламдын фазлы карамы менен ыйман, аманат, нуру коомдун кайрымдуулук фондунун муктаж үй-бүлөлөргө салып аткан кезектеги 50-нчи үйү дагы башталды. Кадамжайга жетейин эле деп калабыз. Караңыздар, бир эненин сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи болуп атабыз. Амалдардын эң жакшысы адамдардын көңүлүнө, жүрөгүнө кубаныч бөлөшүш. Өзгөчө ушул жакшылыкка себепчи болуп аткан берешен мусулман бир туугандарыбызга ушул убактан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Жамаат, караңыздар, 2 КАМАЗ таш келди. 3-чү КАМАЗ таш келиш керек, 2 КАМАЗ шагал келген, 3-чү КАМАЗ шагалыбыз дагы келиш керек. Шагалдарыбыз дагы 6000ден, ал эми ташыбыз 8000ден. Ал эми семет дагы керек деп атат. Бул жакта крандар чакырып даратканаларын да кылабыз, арматурлар керек деп атат. Мындайча айтканда, кимде кандай мүмкүнчүлүк болгон болсун, мейли 100 сом болсун, мейли 500 сом болсун, Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн ушул жакшылыкка шериктеш болуп калыңыздар. Аллах Таалам сизди ушунча сом берди дебейт. Аллах Таалам сизге bir muhtaç pendesine үй салып бергендигинин сообун берет. Келиңиздер жамаат, акыретtin содасы болуп атат. Аллах Таалама жакындап, пайгамбарыбызга жакындап, бейишке жакындап, ушул эжекебиздин сүйүнүчүнө себепчи болуп, өзүбүздү, үй бүлөбүздү дүйнө жана ахиретте Аллах Тааламдын меримине, Аллах Тааламдын сүйүүсүнө бөлөйлү. Себеби пайгамбарыбыз курманын данычалык болсо дагы садака берип, өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла деген. Аллах Таалам ушул жакшылыкка жаш кары, эркек аял бардыгыбызды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, машалла.